Рахмат. Кийинки сөз Садахан Кисанбаевичке берилет. Рахмат. Мынау тышкы саясатта көп вектордуу, көп багыттуу саясат жүргүзүшүбүз керек дедиңиз. Сиз ошол негизги деген багыттарыңызды айтыңызчы. Баягы өзүңүздөр билесиздер, Тышкы иштер министрлиги бул инструмент да. Саясат болсо президент өзү определять этет. Ошондуктан мен ойлойт элем, биринчиден бул биздин жакынкы кошуналар. Экинчи курукта болсо бул биздин Азия мамлекеттериндеги чоң мамлекеттер, булар Кытай, Индия, Япония, Южная Корея, европейский, Восточная Европа. А үчүнчү курукта болсо уже крупный Япония, США, ушул сыяктуу мамлекеттер. Жана араб мамлекеттери да. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул направление концепцияда бекитилген. Муну биз ишке ашырабыз, иштейбиз. Ошо концепция качан бекитилиптир? Тышкы саясат жөнүндө концепция. Бул 2000 как раз ким Чыңгыз Азаматович иштеп атканда 19-жылы бекиткенбиз. Ошондон бери. Соңку бир жылда аалам башкача болуп калды. Өзгөрдү. Сиз жаңы концепцияны сунуш кыла аласызбы? Ушул түзүлгөн кырдаалдан, реалдуу турмуштан улам барбы ошондой ой? Да, бул азыр өзүңүз билип атпайсызбы? Ааламдашы болуп, дүйнөлүк саясат күндө өзгөрүп атпайбы? Ошого жараша биз дагы азыр өзүбүздүн, анткени концепция бул эме догма эмес да. Аны алмаштырып турса болот. Биз ошо ситуацияга караша биз дагы карап чыгабыз концепцияны. 2007-ден 2009 жылга чейин 2 жыл аралыгында сиз Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы элчиси болуп туруптур. 2009 жылдан 2013 жылга чейин 4 жыл аралыгында сиз эң чоң өлкөлөр болгон, держава болгон Кытайда элчи болуп туруптуруз. Эмне үчүн сиздин дипломатиялык рангыңыз атайын жана ыйгарым укуктуу кичи элчи? Ал менде кирбей калса керек. Мен кичи элчини 2004-жылы алгам. Мына ошо кичи элчи ойдон калдыңыз. 2003-жылы, 2004-жылы элчилик рангты алгам. 2004-жылы. Алгансызбы? Мына ошо кагазды биз толтурган жокпуз да. Туурабы? Мен ошо киргизип аткан расмий түрдө өлкө башчысы киргизип аткан кагазда ушундай каталык кеткенде мен ошон үчүн Чыңгыз Азаматович бир кагазды көрөлүчү дегеним ошол. Себеп баардык кагазды көрүп анан байкашыбыз керек. Кийинки суроо. Тажрыйбаңыз мол. Бизде Кыргызстанда көп бир жерде тынымсыз иштеп аткан кишилер эки нерсеге жооп бериш керек да. Биринчиси өтө чоң адис болуш керек, экинчиси эч качан өзүнүн оюн билдирбеген киши болуш керек да. Сиз ошо экөөнүн кайсысына кирем деп ойлойсуз? Биринчиден мен өзүм ишимди билгенге аракет кылам. Экинчиден болсо мен өзүм өзүңүздөр деле байкасаңыз керек, эч кандай соцсетте жокмун. Эл менен өзүм мындай байкап иштегенди жакшы көрөм. Мен өзүм ошондой. Мен сизди саясатка киргенден бери карап жүргөн киши катары айтып атам да. Эч качан оюңузду билдирбейсиз да. Бул кандай сапат? Элчиликке жакшы сапатпы же кандай? Дипломатияга. Мен муну сурап атканымдын себеби, айтыңызчы. Бизде Кыргызстанда элчилер кайсы критерийлер менен дайындалып атат? Бирөөнү кызматтан бошотту дагы, ал чыкпай туруш үчүн бир жакка кетириш керек болуп калды. Анын даярдыгы барбы, жокпу? Мамлекеттик тажрыйбасы барбы, жокпу? Ал боюнча маселе жок. Болгондо дагы ошол жакка жиберип атканда деле атайын ыйгарымдуу өкүл деп улуу наам берип коюп жиберип атат. Бул кандай бул? Кандай? Кайсы мамлекеттерде ушундай практика бар? Бул бул баягы биздин мамлекеттеги айтат элем, болезнь роста болуш керек. Анткени 30 жыл деп айтып атпайбы? 30 жыл деп. 30 жылда чоңойбогон өлкө бул кандай өлкө болот? 30 жыл мамлекет үчүн бир кичинекей эле шаг да. Есть государство по 200 лет, по 500 лет. Мен ойлойт элем, бул системага келебиз буюрса. Анткени биринчиден
элчиликке профессионалдар даярданыш керек, тил билиш керек. Экинчиден болсо ошо специализированный бир мамлекеттерге специализированный специалисттер жибериш керек. Анткени атайын өзүнүн спецификасы. Мисалы Кытайга, Япония просто так барып иштей албайсыз. Туура. Бирок өзүңүз билесиз, ар бир мамлекетте дагы саясий кызмат тапшырууда болот. Анткени президент өзү определяет внешнюю политику и өзүнүн кишилерин дагы жибергенге өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Мен ушуну айткым келип атат да. Мисалы караңыз, СССР мезгилиндеги элчилердин корифеи болгон Андрей Андреевич Громыканы өзүңүз билесиз, 30 жылга жакын министр болду. Памятный деген 2 томдугу бар. Ушул 2 томдугун окуп отурсаң, чоң стратегиялык өлкөлөргө элчилерди тандоодогу критерийлерди Сталин менен Жданов олтуруп алып, аңгемелешип, маслихат кылып, анан жөнөтүп аткандыгын карап отуруп, бүгүн Кыргызстанга жомокту ал. Мен бул суроолорду берип атканым себеби концептуалдык түрдө түйүнөн маңызын өзгөртө аласызбы деген суроо берип атам мен. Пайдубалын куруп кете аласызбы? Бирөөгө жакшы көрүнөсүз, бирөөгө жаман көрүнөсүз, бирок бул өлкөнүн тагдыры. Мамлекеттин тагдыры. Мына ошол Громыко Андрей Андреевич Америкага элчи эмес, элчиликке кызматка бараткандагы Сталин менен болгон маегин адамдын эсине оодарат да. Менимче биздин өлкө башчылары кай өлкөдө ким элчи экенин деле билбейт. Мына ушундай алишемдиктер болуп атат да. Мен кээде ушул массалык маалымат каражаттарынан баланчы жерге элчи болуп кетти дегенде башыңды кармап каласың да. Ушунчалык дүйнөгө, ушунчалык мамлекетке зыянкечтик келтирүүнүн кажети барбы дегендей кылып да. Бизде үйлөнбөгөн жигиттерди деле улуу державаларга элчи кылып жиберип атат. Эч кандай бир саясий же мамлекеттик тажрыйбасы жок жигиттерибизди, кыздарыбызды алысыраак туруп турсун деп улуу державаларга элчи кылып жиберип атат. Ушул практиканы токтото алам деп ишенимдүү түрдө айта аласызбы? Токтотом мен ушуну депчи. Мен мүмкүн болгон аракетимди жумшайм. Анткени мен өзүм заводил болуп иштедим да. Көп сиз айткандай көп кадрлар өттү. Кээде айтууга туура келди. Токтото алып калдыңызбы? Бир-эки өчүсүн токтото алдыңызбы? Да, токтото алганга аракет кылдык. Мен ойлоп атам, мындан ары баягы мамлекет стабилдешип, түз иштегенде бул ситуацияга өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Мен каалоорум ушул, сиздин талапкерлигиңизди колдойм, маселе жок. Баягы көзгө басар адистер аз калды. Анан жаңылар келүү керек деген бир ураанды таштап коюп, төө десең бе дегендердин баары келип ээлеп калышты да. Айрыкча Кыргыз Республикасындагы тышкы саясатта, коргонуу саясатында дасыккан илимдүү, билимдүү инсандар, мына сиз сыяктуу бардык тепкичтерди басып өткөн азаматтардын келиши бул биздин мамлекетибизге жакшы. Бирок сизден сураныч ушул, мен жана айттым, бир жерде жылбай иштеш үчүн түк үн чыкпай дым бир сөз айтпаш керек да. Дың деген сөзүң үнүңдү чыгарбай гана көрүнбөй отура берип тымпыйып. Мына ушундай болсо өсө берет да бизде Кыргызстанда. Жакшы жигит болуп. Адамдын көз карашы болуш керек. Ушул жааттан айрыкча элчилерди дайындаганда мен сиздин принципиалдуу позицияларыңызда турушуңузду каалайт элем, ишиңизге ийгилик каалайм. Ушундай деген ишеним бар деген мындай бир алдын ала кандай десем, аванс менен буюрса тил табышабыз деген үмүттөбүз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нуржигит Кадырбековичке берилет.